класска келбейм ошол. Ош шаарындагы номер 27 орто мектебиндеги китепканага баш баккан мектеп окуучулары арбыды. Китепкананын бөлмөлөрү мектеп окуучуларына толуп турат. Бир топ көркөм чыгармаларды окуп жаткан окуучулар электрондук китеп абдан пайдалуу болуп жаткандыгын айтышат. Жакшы жагы электрондук китеп интернетке туташкандыгында. Анда кызыктуу чыгармаларды, керектүү маалыматтардын баарын интернет аркылуу издеп таап алса болот. Бул китептер менен биз көптү билебиз, жана көп нерсени окуйбуз. Класска келбейм ошол. Китепканага буга чейин келген окурмандардын саны электрондук системага өткөндөн бери салыштырмалуу көбөйгөн. Аталган мектепте электрондук китепканага муктаждык көп жаралган. Анын алкагында мектеп окуучулары өткөн жылы Жогорку кеңештин депутаты Абдубахап Нурбаев тарабынан демилгеленген жаш долбоорчу 2019 кароо сынагына катышып, электрондук китепкана долбоорун коргогон. Алар Оштогу 52 мектептин арасынан долбоорду мыкты жазгандыктан 50 000 сом байгеге ээ болушкан. Натыйжада мына мектеп электрондук китепканага ээ болуп отурушат. Көрдүңөр да, мындай жөнөкөй эле бир долбоорго катышып, чындыгында аракет кылып, бир жаңы заманбап долбоор менен утуп чыккан шаар боюнча. Шаарда биринчи орун алган чоң нерсе. Мен ойлойм, мунун пайдасын силер көрөсүңөр, силерден кийинки окуучулар көрөт. Мында пайдасы көп болот. Келечекте да өзүңө ишенич болду. Мен ойлойм, келечекте да чоң долбоорлор сыноолор болот, долбоорлор болот, ушуларды утуп, көп ийгиликке жетесиңер, анткени ишенич бул жакшы нерсе. Электрондук китепканага учурда предметтик окуу китептер, адабий чыгармалардын көптөгөн түрү киргизилди. Мындан ары мугалимдер берген тапшырмаларды окуучулар электрондук китепкана аркылуу аткарып, бир жерден толук кандуу маалымат алышарын, ошондой эле жеңил формада билим алууга өөлгө түзүлгөнүн мектеп мугалимдери билдиришти. Электрондук китептер боюнча долбоорлор жазылган. Ошол китепте бүгүн Нурбаевдин демилгеси менен 8 китеп биздин китепканага берилип отурат. Белгилей кетсек, билим берүүнүн санариптештирүү жараянынын алкагында Ош шаарында 10 электрондук китепкана ишке кирген. Анын ичинде 3 мектептин китепканасы толугу менен электрондоштурулган. Ушуларды аракет кылып атышыбыз. Алам уже ата-эне видео отуруп эле баарын көрүп турат.